Эмне үчүн Ихлас курулуш компаниясын тандашат? Себеп дегенде, компаниянын өзүнүн бетон чыгарган заводу бар, сары таш заводу бар. Андан тышкары терезе чыгарган цех бар. Мынакей ушул терезенин бардыгы биздин Ихлас Пласттан чыгарылат. Бүгүн биз силерге ушул Ихлас Пласт тууралуу айтып беребиз. Эгерде даяр болсоңуздар, лайк басыңыздар жана аягына чейин көрүп коюңуздар. Ихлас Пласт бул терезе жана эшик профилдеринин цехи. Көптөгөн түрдөгү пластик жана алюминий профилдерин сунуштайт. Компания алюминий профилдерин чыгарган Красноярстын Сигал заводу. Алюминий профилдери үчүн сапаттуу эшик жана терезе фурнитураларын чыгарган Сербиялык Стублина компаниясы менен кызматташат. Ихлас Пласт 2018-жылы негизделген. Бүгүнкү күндө бардык объектилерди сапаттуу терезелер менен камсыздап келет. Эң чоң көлөмдөгү бир объекттин ичинде 6 блок, 12 подъездүү ошондой чоң объекттин терезелерин салып жатабыз. Ошол объектке кеткен терезелер российский профиль, эң кымбат профилдердин бири деп ойлойм. Ошол профилден жасалып жатат. Бул жерде жасалат, объектиге жөнөтөбүз. Ал объектиден установка кылган 15 бригадада балабыз бар. Ошол балдар установкасын жүргүзүп жатат. Ал эми дал ушул иштөө процесси боюнча мынакей Улан мырза айтып берет буюрса. Эми Улан байке айтсаңыз, мынакей иштөө процесс кандай башталат, материал кайсыл жактан келет, ошолор боюнча. Бул станогубуз биринчиден двухколочный резка. Материалды бияка жыйып алабыз, катуубуз тиякта. Биякта кескенде бир бала эле иштейт. Бир бала күндө пластиктен кескенде 150-200 квадратты кесип берилет. Бул станогубуз пластиктен. Алюминден болсо 100 квадратты бир күндө кесип берет. Негизи бул цехте канча түрлүү терезе чыгат негизи? Көп эле чыгат. Алюминден жасайбыз, мисалы алюминден теплый сериясы бар, холодный серия, бүт фасадный серия системалар бүт кетет. Пластиктен кете берет. Любой түрдү жасай беребиз бияктан. Водосливный эмелерди тешип берет, тешиктерин. Ручка, замок, любой эмеси бар. Үстүндө матрицасы менен ошого настройкалап туруп эле любой эмелерди тешип алабыз. Фрезеровочный станок деп коет. Бул жана терезе ортосунда бөлүнгөн перемичкалар бар. Ошолорду баштарын кесип, фрезеровать этип кесип берет да. Бир жылда 20 миңден 30 миң квадратка чейин жасап чыгарсак болот. Ошого биздин станокторубуз бүт баары позволять этет. Цех жылына болжол менен 20 миң квадрат метр пластик терезелерин чыгарат. Мунун масштабын көргөзүш үчүн биз футбол аянтчасы менен салыштырабыз. Футбол аянты 10 миң чарчы метрге барабар. Бир жылда орто эсеп менен цех 20 миң чарчы метр терезе чыгарса, демек болжол менен 2 футбол аянтына туура келип калат. Бул биздин станоктор эң эле жакшы станоктордун бири. Турциядагы номер 1 деп айтылат. Турция эле эмес, бүт ошо терезе чыгарган тармактарда ошо Кабан деп биз 2018-жылы январда чыккан станокту март айында уже өзүбүзгө сатып алдык. Полностью комплект менен. Ошол комплект менен азыркы убакытта жумуш жүргүзүп жатабыз. Трехслойный, двухслойный деп бөлүнөт го. Ошолор боюнча айтсаңыз, кайсыл түрлөр ушул жакта чыгат ушул цехте? Мисалы, пластиктин 3 камерасы бар, 4 камера, 5 камерасы бар да. Ал мисалы, ар бир объектке кандай заказы менен келсе, ошого жасап бере беребиз. Мисалы 5 камера болсо, 5 камера, мисалы бул 5 камерный профиль, алюминдин, буларда камера деп бөлүнбөйт, буларда холодный серия, теплый серия деп бөлүнөт да. Айырмачылыгы? Айырмасы бар. Холодный серия дегенибиз таза эле алюминий болот. Теплый серия дегенибиз болсо, эки алюминий болот, ортосунда термомост болот да. Суукту өткөрбөйт, жылуулукту өткөрбөйт да. Мисалы бул теплый сериясы да. Теплый 74-чү серия, свет антрацит болот. Теплый серия деген ортосунда пластик бар, термомост деп коет. Буну ысыкты да, суукту да өткөрбөйт. И ортосунда пусул бар. Бул дополнительный жылуулукту кармап берет да. Негизи үйгө кандай терезе коюш керек? Пластик койгон жакшыбы же алюминий койгон жакшыбы? Ар бир кардардын өз шартына жараша, бирок алюминден жакшы серияларын жакшы фирмадан алып койгондо жакшы да. Эми кийинки техника боюнча, мисалы тиги жактан кесилип келди, размерлер кесилди. Бул зажим деп коебуз буларды. Бул алюминдерди жана буруштарын кысып берчү станоктор да. Мисалы, момундан кысып берет.
Бул бурчтар ичинде сухар деп коет, ичинде сухар бар. Алюминий ошолордун мондай сухарлары бар, бул ичине салынат. Анан прессовка буларга кысылат да. Анан дополнительно биз заклепкада беребиз. На прочность болсун деп. Плюс мындай клей колдонобуз ичине. Бул жана сары таштын клейи. Эң жакшы клей ошо бышыкты кармап берет да, бул ажырабайт. Эгерде эки жагынан тартканда бул жер баш ажырат, бул бияктан сынып калышы мүмкүн да. Ошончолук кармап берет бул клейлер. Биз алюминий тууралуу бир аз маалымат бердик силерге. Ушул алюминий терезеси боюнча эми пластик боюнча. Пластиктин өзгөчөлүктөрү, жакшы жактары. Металл армировка болгондон кийин пайкага келтиребиз. Пайка келтиргенден бул двухполочный пайка, бесшовный пайка. Чаптаганда бул бурчтары бесшовный билинбей таза чыгат да. Пайкалагандан кийин угла чистка бар. Бул бурчтарын полностью өзү тазалап берет да. Оларды тазалап, ичтерин полностью тазалап алып чыгып берет. Ручной колдонбойбуз, только через аппарат менен кетет. Биз эми азыр акыркы стадиясына келди окшойт. Бул бүтүп аткан чак экен, сборкасы. Ошол боюнча айтып берсеңиз. Аягында 2 бала иштейт, сборкасын сразу эле полный станоктордон өтүп келгенден кийин келип чогултуп эле штатиктерин тагып, резинасын презентеп туруп анан уже готовый продукцияны алып жака алып коюшат. Бүгүнкү чыгарылышта биз силерге Ихлас Пласт тууралуу кеңирээк айтып бердик. Ушу менен жыйынтыктайбыз. Ихлас курулуш компаниясы Арсен Султанов. Барыңыздарга чоң рахмат.